Дастан корпорациясы биз өзүбүз деңиз аскер куралы менен алектенебиз. Бирок бүгүнкү күндө биздин корпорация ушул бесплатный летательный аппарат деп коет, учкучсуз учуучу аппараттарды дагы чыгара баштадык. Бул экземпляр болсо бизде ударно-разведывательный дрон деп коет. Муну параметрлерин мына көрүп алсаңыздар болот. Бул 130 километрге чейин ылдамдык алат. 4200 метрге чейин көтөрүлөт бийиктикте. Анан мунун навесной камерасы бар, 30-кратный зум, тепловизорлору менен 8-кратный. В основном бул деген вертикальный взлет и подъем кылат дагы 110 сааттык траекторияны айланып жүрүп, операторго данныйларын экранга чыгарып берет. Онлайн түрүндө көрсө болот. Экинчи түрү бул ударный дрон деп коет. Мунун реактивный турбинасы бар. 500-дөн 800 км саатына чейин ылдамдык алат. Муну эки түрдө колдонсо болот. Бул биринчиси бул ударный, экинчиси бул камикадзе катары. Анан үчүнчүсү бул разведывательный ударный, салмагы 10 килограммга чейин полезный нагрузкасын көтөрө алат. Бул дагы ее можно использовать как и разведыватель, можно как и ударный. Мунун бөлөкчө түрлөрү да бар, бул сельхозтехникага да колдонуп турушат. Бүгүнкү күндө мына дүйнөдө болуп жаткан аскердик чыр-чатактардын аркасында биздин дагы мына техниктер ойлонуп чыгышты. Бул FPV дрондор деп турат. Мына аркаңызда турат, көрсөңүздөр болот. Кичинекей бул FPV дрондор. Бүгүнкү күндө биз комплектующийлерди навесной оборудованиядан эле сатып алып атабыз. Калгандын баардыгы бул өзүбүздүн производство болуп эсептелет. Эми бул FPV дрондордун артыкчылыктары бул бүгүнкү күндө муну башкаруу оңой жана мунун баасы арзан. Бул болгон оборудованиясы менен $1,5 миң чейин баасы турат. Анан бул деген чоң жана камбат деген БТРлерди, же танкалар болобу, же зенитный установкалар болобу, ошолорду бүгүнкү күндө жарактан чыгарып коет да, душмандыкынчы. Биздин да гранаталар да. Анан бул деген мына ошол ойдон көтөрүп барып, анан өзүн бутага тиет да. Таштайт да, Тиет, сразу эле барып эле. Как камикадзе катары. Бул 1,5 жылдын жүзү болуп калды бул иштер менен заниматься этип атабыз. Жакынкы араларда мына бул ударный дрондорду биз уже массовый производствого уже кое берип атабыз. FPV дрондор менен чыгып.